27 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Бишкекте зордуктоого шектелген 2 киши колго түштү. Жабырлануучу милицияга 19 декабрда кайрылган. Ал 24 ноябрда аны белгисиз бирөөлөр зордуктап кеткенин айтып, аларды таап чара көрүүнү өтүнгөн. Свердлов райондук милициясы бул боюнча зордуктоо беренеси менен иш козгогон. Колго түшкөн 36 жаштагы шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кактус медиа басылмасынын маалыматына ылайык, жакында милицияга дагы бир аял кайрылган. Ал жолдошунун телефонунан видео таап алганын, анда күйөөсү досу менен белгисиз кызды зордуктап жатканы тартылганын айткан. Милиция анын күйөөсүн кармап, экинчи шектүү Жалал Абад облусунда жашырынып жүргөнүн аныктаган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу салына баштады. Жалал Абад шаарында 27 декабрда 3 өлкөнү бириктирген темир жолду салуу ишин баштоо аземи өткөрүлдү. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Иш-чарада чет элдик өкүлдөргө сөз берилип, президент Долбоор Борбор Азиянын өнүгүшүнө чоң салым кошоорун белгиледи. Темир жолду салуу үчүн Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу жана Өзбекстандын Өзбекстан темир юллары ишканалары биргелешип жаңы ишкана түздү. Кытай аталган ишкананын 51% үлүшүнө ээ болот. Ал эми Кыргызстан менен Өзбекстан 24,5%дан үлүш алат. Долбоордун жалпы наркы $4,7 миллиард деп көрсөтүлгөн. Анын $2,3 миллиард Кытай насыя катары берет. Кыргыз өкмөтү болсо темир жолдун курулушуна 11 миллиард сом бөлөт. Темир жолдун жалпы узундугу 480 чакырымды түзөт. Анын 311 чакырымы Кыргызстандан өтөт. Темир жол жүк жана жүргүнчү ташыйт. Алгач темир жолду салуу иши былтыр июлда, кийин быйыл ноябрда башталат деп мерчемделип келген. Депутат Чойбеков шайлоодо добушун саткандарды айыпка жыгууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеп, шайлоодо добушун саткандарды жазага тартууну сунуштады. Документ коомдук талкууга коюлду. Мындай чара демократиялык процессти бекемдөө, шайлоочулардын эркин тандоосун камсыздоо жана тургундардын добушун сатып алуу аракеттери тууралуу кабар берүүсүнө түрткү болуу максатын көздөйт. Шайлоодогу мыйзам бузуулар, анын ичинде добуш сатуу аракети, мамлекеттеги демократиялык негиздерге коркунуч туудурат. Бул аракеттер элдин чыныгы эркин билдирүүсүн бузуп, шайлоо системасына ишенимди төмөндөтүп, жемкорлуктун түптөлүшүнө себеп болот деп жазылат документтин түшүндүрмөсүндө. Депутат добуш саткан шайлоочуларды 10 миңден 20 миң сомго чейин айыпка жыгууну сунуш кылууда. Айып пулдан тышкары 120 саатка чейин мажбурлап коомдук жумушка тартса болот. Чойбеков шайлоочулар добушун сатып алууга аракет кылгандар тууралуу өз ыктыяры менен билдирсе, аларды жоопкерчиликтен бошотууну сунуштады. Алар бул тууралуу териштирүү башталганга чейин тиешелүү органдарга айтышы керек. 2019-жылы ушундай эле мыйзам долбоорун мурдагы депутат Аида Исмаилова сунуштап чыккан. Анда айып пулдун өлчөмү 20 миң 30 миң сом деп белгиленген. Ысык көлдөгү 1 миллиард сомдук Семирам эс алуу борбору мамлекетке өткөрүлдү. Бул тууралуу 27 декабрда УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Бул иш маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тогун каржылоо жана мыйзамсыз кирешелерди адалдоо боюнча тергөө иштеринин алкагында аткарылганы айтылды. Жалпы аянты 4679 чарчы метрди түзгөн эс алуу борбору Кыргызстандын мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине кайтарымсыз негизде өткөрүлүп берилди. Учурда УКМК кылмыштуу жол менен табылган мүлктөрдү, анын ичинде уюшкан кылмыштуулуктун өкүлдөрүн аныктоого багытталган тиешелүү ыкчам иш-чаралар улантылууда дешти мекемеден. Көлбаев өткөн жылдын 4 октябрында атайын операция учурунда УКМК тарабынан өлтүрүлгөн. Кийин анын $1 миллиард бааланган активи камакка алынганы айтылган. Арасында хан сарайлар, батирлер, эс алуу борборлору аңчылык кылуучу жерлер бар.